Милициянын кайгылуу кызматы алгачкы иш күнүндө жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөгө басым жасады. Муну менен катар коомдук тартипти бузгандарды көзөмөлдөө да дал ушул кызматтын милдетине кирет. Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти эки бөлөк кызмат тескеп келген. Эки түзүмдүн милдеттерин бири аткарат, башкача айтканда коомдук тартипти камсыз кылуу, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу. Ошол эле учурда 102 кызматына түшкөн кайрылуулар боюнча ыкчам жана сапаттуу чара көрүү биздин милдеттерге кирет. Реформалоо этаптарынын бир маанилүү этаптарынын бири болуп саналат. Себеби буга чейин Бишкек шаарында 1 жыл болду милициянын кайгылуу кызматы иштеп атат. Биз эле эмес, жалпы коомчулуктагы бир жакшы натыйжаларын белгилеп атышат. Ош шаарында кайгылуучулар 11 тилкеге бөлүнүп, күнү-түнү иш алып барышат. Тиешелүү аймакка чакыруу түшсө же коомдук тартипти бузгандар аныкталса, 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин жаңы түзүм барат. Милициянын кайгылуу кызматына 22 жаңы кызматтык унаа берилип, тиешелүү жабдыктар менен да жабдылды. Бизге толугу менен материалдык камсыздоо чечилди. Кызматтык автоунаалар, керектелүүчү атайын каражаттар, формалык кийимдер, экипировка бардыгы бизге камсыз болду. Ал жактан жумушка таасир эте турган тоскоолдуктар жок. Жаңы кызматка талапкерлерди аныктоо мындан бир нече ай мурда башталган. Наргиз Жусупали кызы буга чейин туристтик милиция кызматында иштеп келген. Кайгылуу кызматтын тандоосуна катышып, сынактан ийгиликтүү өткөн. Бүгүн алгачкы жумуш күнүн өткөрүп жаткан Наргиз коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун сактоого болгон аракетимди жумшайм дейт. Буга чейин мен Ош шаарда иштеп баштаганда туризм заводунда иштеп келгенмин, инспектор болуп. Ага чейинки мезгилдерде мен гражданский болгом. Учурда иштеп жатабыз, элибизге жерибизге кызмат кылуу максатында. Кызматтын өзүнө жараша оордугу, жеңилдиги болот. Бизде аял кишиге оор албетте, бирок биздин коллектив аябай дружный болгондуктан бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, ишибиз оордугу деле анча билинбейт. Ал эми Талантбек Баатырбек уулу да буга чейин банкта эмгектенчү. Алда сынактан ийгиликтүү өткөндөрдүн бири. Айтымында тандоо ачык айкын жүргөн. Конкурс 3 этаптан өттү. Биринчиси бул жерде окуп жана түшүнүү боюнча тест болду. Тесттен кийин ал жерден өткөндөн кийин физо тапшырдык, 3 километр кросс, подтягивание башкалар. Анан үчүнчүсү собеседование. Собеседование өткөндөн кийин 3 ай окуу болду. 3 ай окуудан кийин бүгүн уже жумушка ишке түшүп атабыз. Милициянын кайгылуу кызматына биринчи жолу келип отурам. Бул жакта жакшы ниеттер менен келдик. Кудай буйрса, мурунку системаны өзгөртүп, жаңы жагынан көрсөтүшкө бардык күн күчүбүздү жумшайбыз. Ош шаарындагы милициянын кайгылуу кызматындагы 267 бош орунга тандоо 3 этаптан жүргөн. Анын жыйынтыгы менен 126 кызматкер тандалып алынып, бүгүн кызматын аткарып башташты. Эми калган бош орундарга сынак өткөрүлөт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.